Президент Садыр Жапаров куткаруучуларды кесиптик майрамы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөнүнүн 30 жылдык мааракеси менен куттуктады. Төмөндө мамлекет башчысынын куттуктоосун сунуштайбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин урматтуу кызматкерлери, куткаруучулар жана ардагерлер, сиздерди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздер өмүрүңүздөрдү тобокелге салып, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо үчүн алгачкылардан болуп жардамга келүүгө даярсыздар. Жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистердин ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында коомдук кадыр-баркка жана сыйга татыктуу болуп жатасыздар. Өлкөбүз тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу табигый жана техногендик өзгөчө кырдаалдар көп кайталанып турат. Кырсыктардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу, калкты жана аймактарды коргоо боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир топ алгылыктуу иштерди жаратып келди. Биздин куткаруучулар учурдагы дүйнөлүк пандемияга каршы күрөшүүгө активдүү катышып, обсервациядагы жарандарды ысыктамак, алгачкы керектүү буюмдар менен камсыз кылып, дезинфекция иштерин жүргүзүп, гуманитардык жардамдарды кабыл алып, тиешелүү жерлерге жеткирип берип, болгон күчүңүздөрдү жумшадыңыздар. Мекеменин ардагерлерине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы жамаатына ыраазычылык билдиремин. Сиздердин эл аралык гуманитардык операцияларды жүргүзүүдөгү чоң тажрыйбаңыздар менен УКМ кызматкерлери Афганистан, Түркия, Иран, Пакистан, Казакстан, Тажикстан жана Японияда болгон кырсыктардын кесепеттерин жоюуга өз салымдарын кошту. Мамлекет тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин социалдык чарбалык көйгөйлөрүн жоюу максатында кызматтык батирлер берилип, жана башка социалдык маселелер чечилип келет. Жаратылыштын түрдүү сыноолор көп, кырсыкка кабылган адамдар сиздерден гана жардам күтөт. Себеби өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери колунан келген аракеттерди жасап, өмүрүн сактап калышыңыздарга терең ишенет. Урматтуу куткаруучулар, сиздердин татаал жана сыймыктуу ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалоо менен бирге, бекемдин соолук, бакубат жашоо жана узак өмүр сүрүшүңүздөргө тилектешмин. Эл жерибизди коргоодо эмгегиңиздер жемиштүү болсун.